жакынкы алдыдагы 27-жылга карата тоо саммитине даярдык көрүп атат. Ушул тоо саммитинин дагы күн тартибиндеги негизги тема ушул суу, тоо мөңгү маселеси болот да. Сиздин ушул жакта көз карашыңыз, азыр мындай адистер, окумуштуулар ушул жакта иштеп аткан, кандай бир өзүңүздөрдүн сунуштарды даярдап атасыздар? Кыргызстан ушуга кандай даярдык көрүп атат? Негизи биз эми Кыргызстан тууралуу айтканда биздин иш аракеттери бар, локалдык деңгээлдеги алып барылуучу иштерге кирип калат да. Ошо жогоруда айтып кеткен иш аракеттерге кошумча кылып, мисалы биз суу ресурстары ченемдүү экендиги анык болуп атат. Факт бул. Климат өзгөрүшү анык болуп атат. Мисалы кичинекей мисал айта кетсек, буга чейинки талкууда айтып кеттик, кичинекей БСРлерди, кичинекей резервуарларды куруш керек, суу топтош керек дегенди айттык да. Бирок ошол эле мезгилде биз жөнөкөй эле эски ыкмак менен эле казып туруп суу толтуруп кое бербестен, азыркы технологиялык, инженердик чечимдерди колдонушубуз керек. Анын ичинде мембрана, албетте сөзсүз түрдө мембрананы коюу, мембрана менен, мисалы жакынкы эле биздин кошуна Кытайда өтө климаты ысык региондордо суу топтолуучу резервуардын үстүнө каптамаларды коюп коюшат. Ал жерде суунун топтолушуна өбөлгө болуп, бууланууну дагы токтотуп басылаткан иш-чаралар бар да. Мындай инструменттер, чечимдер негизинен өкмөткө, саясий чечим алуучу өкмөттөргө, министрликтерге жеткирилет. Бул практикалык деңгээлде канчалык деңгээлде ишке ашат, бул башка маселе. Ошол эле айыл чарбаны мисал айтып кете турган болсок, өзүнүн эле кошуна Өзбекстанда борбордук мамлекет, өкмөт жардам берип, тамчылатып сугарууга, клёнка алдында эгин айдоого субсидия берет, кредиттерди, жеңилдеткен кредиттерди берет. Биздин учурда фермерлер өзүнөн өзү. Азыр бизде да, Кыргызстанда да мына 2026-жылдан баштап ушул тамчылатып сугаруу системасы үчүн 2%дык насыя бериле баштады. Бул дагы болсо, 2%дык насыя болсо дагы биздин мындай ишкерлер үчүн жеңилирээк болот го деген ойдобуз. Сууну да үнөмдөйт, Азыр бизге угарманыбыз байланышка чыгып беле, суроону кабыл алалыбы? Суроону кабыл алып болдук угарманыбыздын. Угуп жатабыз, ардактуу угарман. Сүйлөй берейинби? Сүйлөй бериңиз. Саламатсыздар. Саламат. Мен Чүй районунан Жүрүшбаева Айнагүл. Мен айтарым, биздин Кыргызстанда суу маселесинин кабатчылыгы жөнүндө эч кимди күнөөлөп, специалисттерди күнөөлөп, же государствону күнөөлөп кереги жок. Бул боюнча жалпы дүйнөлүк масштабтагы проблемалар бар, бирок биздин мамлекетке Алла Таала берген чоң оомат бар. Биз руханий состояние, руханий положениялар боюнча азыраак ойлонуп атабыз, көбүнчөсүн знания боюнча. Знанияны Алла Таала берген. Биздин күчтүү специалисттерибиз бар. Мына азыркы сүйлөп аткан эки мырза студиядагы экөө абдан жакшы нерселерди билет. Дагы көптөгөн варианттар бар бизде бул маселени токтоткон. Биринчи, мен кыргызча руханий боюнча айтсам, тоонун башына касиеттүү жерлерге дайыны жок. Биздин мамлекетке пайда, элдин жашоосуна пайда алып келүүчү альпинисттерди ашыкча чыгарып кереги жок, тепсетип. Бийик, мөңгүлүү, аскалзоо, ыйык тоголордун башына ажаткана кылбаш керек. Аны только гана пайда берүүчү знаниялуу альпинисттерди гана чыгарыш керек. Кайсы положено болгон альпинисттерди. Анан калган жактарда бизде көп эле нерселер бар, варианттар. Аны мен специалист эмесмин, айта албайм, бирок көзүм жетип турат. Мен пенсионермин, өзүм жашоодо турмуш тажрыйба, дүйнөлүк масштабта ой жүгүртүүм боюнча дагы варианттар бар. Биздин могу жердеги эр азаматтар бар, специалисттер бар. Аны чечкенге знаниясы бар. Эң биринчи ушу табигатты жараткан, бизди жараткан, сууну жаратып берип аткан Алла Таала сынап турат. Алла Таалага кайрылып дуа кылып, өздөрүнүн илим билимдерин колдонуп алып кете алат бул ишти. Рахмат сизге. Рахмат сунушуңузга. Эми Болот агай, сиз жана айтпадыңызбы сөздүн башында, Таласта мөңгү 20-22%га чейин ээрип кетти деп. Башка мөңгүлөргө караганда ушул Таласта, Талас өрөөнүндө мөңгүлөрдүн тез ээрип кетишине эмне себеп болуп атат болот экен? Бул эң негизгиси бийиктиги ылдыйраак.
биринчиден, экинчиден талас өрөөнүндө ушу геология, геоморфология багы шарты боюнча деңгээли ылдыйраак биринчиден, экинчиден морфология, климатология боюнча мөңгүлөрдүн масштабы дагы азыраак да, ошондуктан тезирээк эрип, калыңдыгы аз да, ошондуктан көп эрип кетип атат да таластыкка. Ошондой эле бүгүнкү күндө Ысык көлдө күнгөй бет деп коелуп, күнгөй беттеги мөңгүлөр да сайып атат. Анткени биринчиден сөз өзү деле күнгөй бет деген үчүн күнгөй бет болуп атат. Андан башка эми мына биз деген айтабыз го, күн карама депчи. Күн карама жагы тоонун беттеринде суулардын баары, мөңгүлөрдүн баары асайып атат. Алардын асайышы көбүрөөк. Эгерде түндүк жагындагы карлар, мөңгүлөр азыраак кичине азыраак эрийт, ага дагы таасир эткен нерсеси бар. Убактыбыз да азыраак калып атат. Эми мына жана айтпадыңызбы, ушул биз мөңгү суу проблемаларын изилдеген окумуштуулар тарабынан мындай сценарийлер бар экенинчи, алдыда 20-30 жылга карата алдыга карасак кандай сценарий бизди күтүп турат? Жана сиз окумуштуу ушул тармакты изилдеген илим пост катары ошол эле өзүңүз дүйнөлүк окумуштуулар менен иштешип атасыз да, мына проект жазып жанагы программанын баары ошол гранттык негизде болуп атат да. Эми мына ошол сунушуңуз кандай болду экен? Ушул эле суроо Максат мырза, сизге да узатылат, жыйынтыктоочу сөз. Прогноз болсо өзүңүздөр билесиздер, температура, жердин температура, жер үстүндө температура көбөйүп атат. Акыркы 3 жылдан бери абдан көбөйдү. Мындан ары дагы көбөйүшү мүмкүн. Ошондуктан мөңгүлөр абдан эрте эриши, анан көбүрөөк эриши күтүлүп атат. Биздин ушу ученыйлардын арасында пикир алмашуу деген бар, дүйнөлүк масштабта да алмашуулар бар. Анан ошолордун прогноз боюнча 2100 жылдары биздин тоолордо мөңгүлөр 5000 бийиктиктин тегерегинде гана калат да. Анан жакында эле биздин дагы партнер Потсдамский центр исследований Земли деп коебуз, ошолордун биздин балдар менен кошо иштеген Абрамова жана айтып атпадымбы, мөңгүсү 50 жылдан кийин канча болот, 70 жылдан кийин, 80 жылдан кийин кандай деп эме түзүп коюшту. Ошондо карасак биздин Абрамова мөңгү 26-30% эле калат экен. Калганы баары эрип кетет экен. Бул 2070 жылдарында. Эгерде бул темп менен өзгөрсө, анткени ушундай өзгөрүштөр болсо, биз деген азыртан уже чара көрүшүбүз керек. Анткени суу тартыш болот деген нерсе. Максат мырза. Ошо жана эле айтып кеткен эмки жылы өткөрө турган Бишкек глобалдык тоо саммити тууралуу да кошумча айтып кетейин. Бул иш аракеттин жана Кыргызстандын анын ичинде өлкө башчысынын демилгеси эмне үчүн болуп атат, эмне үчүн бул көтөрүлдү, эмне үчүн азыркы мезгилде бул актуал болуп атат деген маселеге барып такалат. Бул саммиттин өткөрүү негизги максаты дагы бул коомчулукту, регионалдык кошуналарды, ошондой эле дүйнөлүк бүт глобалдык өлкөлөрдү, эл аралык уюмдарды башын бириктирип, бул тоолуу региондорго, тоолуу экосистемага көңүл буруу. Эгер тоо экосистемасына көңүл бура турган болсок, анын ичинде суу дагы бар, мөңгүлөр бар, биотүрдүүлүк бар, ошол региондо жашаган адамдар дагы бар да. Ошого мен оюмча, менин өткөнүм эмки жылы окумуштуулар дагы, саясатчылар дагы баардыгы биригип, ошол жакта, ошол саммит убагында саясий бир чечимдер, документтерге бир кол коюлат, чечимдер кабыл алат деген ойдомун. Эми негизинен алганда мына жаз келди, суат иштери башталды. Анан калк арасында баягы ар кандай пикирлер бар да. Суу деген кошо өлкөлөргө кетип калып атат деп мындай айтып калган учурларын көп эле кездешебиз. Мына сиз сууну изилдеп жүргөн инсан катары Болот агай, негизинен ушу сугат суунун тартыштыгына дагы бир токтолуп кетиңизчи, эмне себеп болуп атат? Эми суу тартыштыгы биринчиден биздин жанагы суу сактагычтар сууга толбой атпайбы? Мына азыр токтогул
суу сактагычын айтсак деле, Кировканы айтсак деле, Орто Токойду айтсак жана башка майдараак суу сактагычтарга карасак, суу мурункуга караганда толгон жок. Анын баары жарымынан кичине өйдөрөөк толуп атат. Анан ошону экономдоп элге жеткириш үчүн суу чарбалык министрлиги дагы ушу программа түзүп, план түзүп ошого жеткиргендей кылып атат да. Андан башка бизде эң орчундуу суроо бул сууну ошо элге жеткириш үчүн биздин канал деп коелу, ирригациялык система деп коелу. Ошолордун баары начар болуп атат да. Бирок акыркы жылдары көп акчалар бөлүнүп, азыр ирригация системасын оңдоп, ошолорду жана жаңы заманбап боюнча автоматизированный система киргизип атышат, баарын кылып атышат. Эми эл айта берет экен, суу жетпейт, анан сатып атат деп. Эми сатканга аны алар менен деле Казакстан менен Кыргызстандын ортосунда, Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосунда келишимдер бар. Ошо келишим негизинде иш жүрүп атат. Анан мен ойлойм, кээ бир адамдар ушу сууну сатып ийди, анан тигине аны аныкташ керек да ал сөздү айтыш үчүн. Анан кийин бул сатып ийгендей базар эмес да. Мамлекеттердин ортосунда деңгел болуп атат да. Анын баары деген мамлекеттин деңгээлинде гана суу бөлүшүп ошону чечип атат деп ойлойм да мен. Эми может быть тигиндей аркасында болушу мүмкүн, бирок ага мен андан алысмын. Анткени бул жөн эле арык эмес да сууну буруйуп анан ал дегендей. Анан элдер кээ бирлер түшүнбөй калып атат. Кардын эртериши, дарыяга суу толушу бул климат менен дагы байланышта. Анан суу жетпей калса эле суу жок деген. Тодо суу жок болсо эмне кылалы? Анда өзүнүн учуру бар, өзүнүн убакыты бар. Жана айтып атпайбы, ошондуктан ошондой эмеге келбеш үчүн БСР, БДР куруп койсок, бир неделя, 2 неделя ошо менен чыгарып кетсек, анан суу келет да дарыяга, ошо менен кутулуп кетсе болот. Рахмат агай, рахмат. Бизге бөлүнгөн убакыт да соңуна чыгып барууда. Бүгүн биз студиябызда дүйнө жүзүндө, Борбор Азияда, анын ичинде Кыргызстанда да болуп жаткан глобалдык жылуулук, мөңгүлөрдүн тез эриши, кургакчылык, суунун кескин азайышы жаатында сөз курдук. Бүгүн студиябыздын коногу болуп Борбордук Азиядагы жерди прикладдык изилдөө институтунун директору, геология, минералогия илимдеринин кандидаты Болот Молдобеков агай болду. Жана Кыргызстан эл аралык университетинин проректору, жаратылыш ресурстары маселелери боюнча эксперт Максат Анарбаев болду. Сиздерге чоң рахмат убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздерге.